Бүгін Құдай бұйырса дағы bir gün негізінде мен ата эне жөнүндө аябай көп айтам, билесиңер да. Эми туугандар, эмне үчүн мен бүгүн дагы бир аз ата эне жөнүндө, андан кийин ушул көпчүлүгүңүздөр канча сабакты көрсөңөр деле балким жакшы түшүнбөй атат окшойсуздар. Бизден кара дуба жөнүндө сурай тургандар аябай көбөйдү. Анан айырмасын айтып бериңиз, эмнеден болуп атат, эмне дегендер да көп. Мен ушул жөнүндө эки темага кайрылам иншалла. Бирок ата эне жөнүндө сүйлөгөндө биз башкача теманы козгойбуз азыр. Ата эне кимдикинде жашаш керек? Ата эне кимдикинде жашаш керек? Кичи баласыныкында, чоң баласыныкында, балдан баарында. Ата энеси кимди тандаса, машалла, жакшы, өтө жакшы нерсе айттыңыздар. Бирок мага кечинде бир эмелер ушундай көчө эле эмес, көптөн бери ушул тема болуп аткансыз, ата эне жөнүндө көп айтасыз. Бизге бир аз түшүндүрүп бериңизчи. Суроонун түпкүсү ушундай болчу. Менин кайнатам, кайненем бар. Бирок кайнатам менен кайненем биздикинде жашабайт дейт. Уулунукунда жашабайт. Кызыныкында жашайт, күйөө баласыныкында жашайт. Анан көп убакыттарда бизди ошол күйөө балага, кызына жамандайт. Бирок дейт, биз намаз окуйбуз дейт, түшүнөбүз дейт, динде кандай экен, парз экен билебиз. Даже үф дебейбиз дейт. Бирок канча баксак деле, канча карасак деле, дайым такайыры ушул бизди жамандап, дайыма субханалла, биз жөнүндө жаман сөз айтып жүрөт дейт. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Эми ата энең айтсаң жаман көрөт экен дейт. Мындай кылсаң да жаман көрөт, тигиндей кылсаң да жаман көрөт. Бирок Куда сөөктөрдөн бери бизди жамандай турган болду. Эми түшүндүрүп айтыңызчы дейт. Негизинде ата эне кыздыкында жашаш керекпи же болбосо баягы уулдукунда жашаш керекпи? Биз деле ата эне бейиштин бир дарбазасы экенин билебиз дейт. Биз деле өзүбүз ушул ата энебиздин ошо бейишке ошолор сыйлап бейишке киргиз келет дейт. Анан суроого мен жооп берген жокмун. Бирок бүгүн субханалла ушул мен камерага жооп бергим келип атат да бул нерсе. Бизде Кыргызда күйөө баланын төрүнө караганда өз үйүңдүн, уулуңдун улагасы жакшы дейт, туурабы? Мен ушул сөздү негизи башынан айтат элем, бирок ушунча ойлонгон эмес болчумун. Көчөн бир аз ойлонуп жатып, кичине кечирээк жаттык ушул жөнүндө. Кандай деп айтыш керек, эмне деш керек эми? Анан биз китептерге көңүл буралы дедик. Бирок ал жерде ата энеге Куранда үф дебегиле, аларга дуа кылгыла, ошондой эле субханалла намаз окугула, ата энеге баш ийгиле деген сөздү көп айтылыптыр дагы. Аны ата эне баласыныкында же кызыныкында жашасын деп айтпаптыр да. Анан алымдардын айткандарын карасак, ал жерде ата эненин өз ерки экен. Кимдикинде жашайт. Кааласа кызыныкында жашайт. Кааласында уулусун жашайт. Анан эмне себептен мындай десе, алымдардын биреси ушундай айтат экен. Анткени себеби ал ата эне өткөндөн кийин анын мурасына ошол канча баласы болсо да, канча кызы болгон болсо дагы мураскор болгон себебинен экен да. Демек ошол үф дебегиле деген сөз, дуа кылгыла деген сөз, баш ийгиле деген сөз эркекке дагы, аялга да, кызына дагы тиешелүү экен. Кызга дагы, эркекке да тиешелүү экен. Демек атаны багышта сөзсүз эле улуу баласы же болбосо кичүү баласы эмес, авалги кызынын дагы милдети экен бул туугандар. Ата энени ошол кайсы жерде барктап, баалап жашаган болсо, баалаган болсо, албетте ошонун дуасын ошол кыз дагы, бала дагы алат экен. Эми эгерде кимде ким ошол ата эненин бирөөсү, мисалы мага бирөө айтат, кийин кимди алып каласыз деп тундай калсам, 4 баласы бар экен, кимдисинен каласыз десем, бир суроо бердим да. Десем айтат, кимисинин келинчеги жакшы болсо деп айтты мага. Аны мен таң калып калдым, кандай болуп кетти деп. Значит, субханалла,
сөзсүз эле баягы келинчеги жакшы болсо деген сөз. Анан бирөөдөн сурадык. Сиз кыздарыңыз бар экен, уулдарыңыз бар экен. Эми кимдикине десем айтат, эгер күйөө балам жакшы болсо дейт, мен күйөө баламдын жанына эле бара берем дейт. Көрсөм, карасаңар, биз баардыгыбыз тең эле мына бул жашоодо деле баары бир жумшак орун издейбиз. Мисалы, ушул жерде турган жаш деле, каары деле азыр биз жумшак орун издеп атабыз. Ошол жерге келгенде деле мындай жакшы, удобный жер издедик деп турабы? Ошондой эле адам каарыган сайын таарынчак, каарыган сайын негизи эркек бөтөнчө эркек да. Биздин эркекти ата-энери үчүн негизиндечи, субханалла, бул чоң намыс экен да. Кээ бир эркектер эгерде ушинтип бирөө эме болгон болсо, анда мен ошону айтат элем, кызыңдыкына бар деп. Мисалы, мен оюмча, кызыңдыкына бар. Анткени ата-энени кыздай эч ким, субханалла, көтөрүп сыйлай албайт деп эсептейм мен. Эркекти бөтөнчө кыздар. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир үйдө кыз төрөлсө, ал үйгө менин бир саламым болсун деген. 3 кызың болсо 3 жолу пайгамбардын саламы болгон болот. Ушундай нерсе. Эркектер биз ушундай ойлойбуз да дайымачы, мисалы, аялдарыбыз бар, ушундай нерсе. Бирок ата-энелер жөнүндө келгенде көп убакытта ойлонбойбуз биз. Биз мындай эми бар, как обычно эле нерсе болуп атканда болот, бирок үйдүн ичинде кайнене менен келин ортосунда, кайната менен келин ортосунда бир башкача бир мамиле бар. Мындай бир өтө жакын дагы, өтө алыс дагы. Эч качан момундай бир сыр айтышып, келини менен айтышып кеткенди көрө элекмин. Же болсо сырын айтып, ушундай бир кайнатасы менен келини жакшы болуп кеткенин көрө элекмин. Ал мен жашоомдо көрө элекмин. Алардын араңарда бардыр. Бирок кандай болгондо дагы бир ортодо бир мындай бир дуал бар турабы? Ушундай нерсе экен. Эгер эркек мур кемпир өлүп кете турган болсо, эркектин батышы оор. Бирок эркек өтүп кете турган болсо, эне бардыгына батып кетет. Эне ушундай бүт баарынын коюнуна кирип кете берет. Балага дагы урушса, келинге да өтө берет. Мисалы, мен апам деле келинчем урушуп атканда, атама койсоңчу, отурчу сен окут. Биз мындай женский сүйлөшүп атабыз да. Алардын өзүлөрүнүн бир эмеси бар да. Мисалы, субханалла, ушундай нерсе. Анан экөө бир нерсе аткан болсо, мен орто кийлигиштен такыр корком да. Анткени бир сахаби радиаллаху анхум. Эмне болду? Бир күнү мындай бир эм болуп баратып, чалынып жыгылып кетиптир дагы, жыгылып чыптыр дагы, тил ооздан калыптыр. Бар сахабалар бар экен, келме айт десе келме айта албайт. Эч нерсе айта албайт. Анан баягы сахабанын жанына пайгамбарыбыз келиптир. Айт ла илаха иллаллах десе, баягы я Расулаллах, мен келме оозумдан чыкпай атат дептир. Бая таң калып экен, эмне чыкпай атат? Чакыргылачы, кимиси бар экен, апасы бар экен. Апасы чакырып, бул балаң эмне келмей атат? Билбейм дейт. Аны сурайт, кой, сен мага айт, эмне болду? Десе, сен ушу балаңа нааразысыңбы десе, айткан, бул балама мен нааразымын дептир. Эмнеге нааразысың десе, келинчеги экөөбүз урушуп атсак дейт. Келип алып, бул келинчегине болушту дейт. Мен Аллага койдум муну дейт. Дейли бар, эмне кыларын билбейт, кимге болушарын билбейт да. Ай апа койсоңчу деп, апа десе, баягы келинчеги момунтет дейт да. Келинчегине койбойсуң десе, апасы момунтет дейт. Эмне кылам деп ачуусу келип, эмне болсоң ошол деп, баягы шапкасын аргытып туруп, мында басайын десе, астанага тийип турам, тоголом жыгып кетип, башы менен тиюп атпай байкуш. Ошентип өлүм төшөгүнө чейин барат бая. Айтат экен, ошондо дейт, бул дейт, мага болушуп койгондо дейт, эмне болуп кетет эле дейт бул дейт. Аны айтат экен, жок дейт, эми балаңыз өлүм төшөгүндө турат. Эгер балаңызды кечирбесеңиз, бул азыр келме айта албай капыр өтүп кетет. Имансыз өтүп кетет десе, акыры эне деген эне да байкуш. Ушунчалык баягы айттым, атаныкы ок, эненики ошол. Анан субханалла ушунда баягы жүрөк жумшайды кечирдим дегенден кийин ла илаха иллаллах деп айтып туруп, анан кийин өткөн экен баягы сахаба дүйнөдөн. Анан коркосуң да, эркектер бөтөнчө коркосуң да турабы, кимне болушарын билбейсиң кээ бирдечи. Мисалы көчөбүн айтат, эмне болду сага десем, ажырашып кеттик дейт. Эмне болду? Ошо апама сөз сүйлөй берген үчүн. Атама сөз сүйлөй берген үчүн мен
бошотуп салдым дейт. Эми туура шарият боюнча мен эмемде устазда бир дике китебинде окуп атып бир окуду элек. Эгерде ата эне менен келин келише албай атса, ошол баланын ошо аялды кое бериштен мурун андан көрүп бир аз өзүнчө барып жашап турганы жакшыраак. Сразу мен талак бербейби. Кээ хадис бар туура. Эгер ата эне аялыңды бошот десе дагы бошот деген хадис бар. Бирок алымдар чечип билет. Балким атасы менен энеси туура эместир. Балким алар туура эмессиздер. Балким акыйкатсыз сөз сүйлөп аткандыр. Айтайын деген максат эмне экен? Ата эне балким кээ бирде туура эмес болушу мүмкүн. Мисалы силерде бизде ушунабызбы туура? Кээ бирлер өзүнүн нафсисине ылайыкташы мүмкүн. Мисалы баягы бир кинону көрдүм. Кайнене деген кинону көргөнсүзбү? Мага ошол кинодо ошо акыры жакты. Кызынын телефон чалып, апа мен келе албай калдым дегенде, баягы менин кызым бакты, мынакей менин кызым деп аткан эме, келиндин пайдасын көргөндөн кийин өзүнүн ким экенин сезди. Келиндин ким экенин туурабы? Демек, келин деген сөздүн өз мааниси келгин. Бирок айтайын деген эмне үчүн? Анткени субханалла, сиз ата эне каалаганына, кааласа субханалла баласына, кааласа кызына барып жашай алат деген сөз айткым келип атат. Анан өзү ата эненин чоң бир нерсеси бар. Көбүлөр сезбейбиз. Кээ бир ата энелер бар экен, алар өзүнчө эле жашагысы келет. Мага айтат, бирөө однокомнатный квартирада жашайт экен, үйгө келип бересиз дедим, бардым. Анан эмне өзүнчө жашайсың? Неберелер кайда келди десем, ой молдоке дейт. Биз аларды бактык, кактык. Эми ушо алардын баласын бакмак белем дегенде, мен мындай отуруп калдым. Ата эне ар кандай экен? Мисалы алса менин ата энем, мисалы алса эме кылбайм, мисалы алса мен балдарым жок болуп турган болсо, мен де колой кеткен болсочу. Бар алып кел депчи. Калган баарын өзүлөрү турабы? Кыргызда негизи ушундай турабы? Биздин менталитет ушундай. Биз мындай өзүбүздүн балдарыбыз менен катуу грубый болобуз дагы, анан кийин эмне кылабыз? Неберелерге менен жабышып өлөбүз. Анткени мындайынан эркелетип атсаң, ай, эмне мындай эркелетип баштасаң, эмне сенин эле балаң барбы, эмне сен эле балалуу болуп калдыңбы? Көрдүм дейт го. Ушундай? Көрдүм, сенин эле балаң бар экен, эркелет. Дегенде эле бүттү да уже болду. Жанында эркелетпейсиз да тура. Ушунчалык нерсе. Анан субхана биз ошондон анан мындай сөз кылып алганбыз өзүчү. Өз балаңды бөлүп кутуласың, неберден өлүп кутуласың деп турабы? Карасаң кандай? Өзү мен дайыма айтайын дегенимчи, мен өзү мындай айкалыштырганга аракет кылам. Өзү үрф ада деп коет. Кыргызчасы үрф адат да, үрф ада. Дайым такай ушуну унутпасак дейм. Анткени биздин үрф адаттарыбыз ислами адептерге туура келет. Шариаттын адебине туура келет. Мына фыкыхка бар, акыйда бар. Акыйда дегенибиз, акыйда деген бул Алланы таануу илими. Фыкых деген бул Кудайдын буйруктарын таануу илими. Ал эми ошонун ичинде тасаввуф же болбосо субханалла мындай адеп, илми сулук деген бар. Ошол тасаввуф деген илимде адепке аябай көңүл бурат. Анан биздин кыргыз элибизде бирөө мисалы калп айтпаса, ушак айтпаса, жарокөр болсо, жардам берип жүргөн болсо, бул ыймандуу дешчи турабы? Буга ишенсе болот, бул ыймандуу бала. Тиги балаңачы ыймандуу экен, энесине жардам берип. Ой, тиги бала ыймандуу экен, карашы тигинтип атат деп турабы? Ушинтет да турабы? Эми кара, биздин адатыбыз, биздин жашоодо, биздин менталитетибиз, ошол биздин үрп адатыбыз шариаттын адеп китебине туура келет тургандар. Ошо мен дайыма чакырам силерди, субханалла. Ата энеңерди мейли кыз болсо да кимдикине баргың келсе, ошонуга бар. Бирок анын ылагасынан төрүнөн ылагасы эмнерек? Жакшыраак. Келгиле иншалла. Ата энелер мындай кылалы. Бирокчу мындай дагы нерсе бар. Мисалы, кээ бир балдар арак ичип атат. Арак ичип. Мисалы, мына көчөнүн вопрос болду. Бир байке жөндө болуп кетти. 20 жыл кыйнаптыр апасын. Атасынан эрте калыптыр. 20 жыл бою арак ичиптир. Анан мага бир кой союп келиптир. Бир кой союп келиптир. Молда балам, 1 жыл болду дейт. Мен ушу жашап атам деди. 20 жыл. 25 жыл мунун атасы каза болсо, бала 20 жылдан бери арак ичкен. Же үй бүлөдөн жок,
же жолдон жок, же оокаттан жок. Бир эле нерсеси апасын эле кыйнап келген. Апасы апа эне эле түтөт. Бир туугандарды таштап кеткен, карындаштар иштеп карабай калган, тууган ишине катышпай калган. Бирок байкуш эне 20 жыл бою эмне өзүнүн баягы эмне алчу эле стипендия, пенсиясы менен субхана багып келген. 1 жыл болуптур. Ушага келгенден кийин, ушу дем салганын түшүнүп эткенден кийин Алла жолуна чыгыптыр. Азыр апасынын бутун жуйткен да. Балам дейт, ушул 20 жыл бою субханалла кыйналдым эле, эми мынакей ушуну алып, ой апа жок балам мынакей. Эми дегенимчи, кээ бир болот ушундай ата-энелерди сыйлабаган балдар бар. Мен ошолорго кайрылып айтат элем, келгиле иншалла. Ата-эне дагы бактылуу болуш керек. Аларды сыйлашыбыз керек. Бактылуу болот деген сөз мен дайыма айтып берем. Эмне десе, мисалы бир үйдө атаң бар, энең бар. Ар биринин өзүнүн мындай бир орду болуш керек, макам. Атанын өзүнүн орду бар. Мен дайыма аялдарга айтам, эркектерге, күйөөлөрүңөргө, балдарыңардын көзүнчө келиниңер өзү кыйкырбагыла. Ошондой эркектерге айтам, келиниңердин, анан балдарыңарча энеңерди сөкпөгүлө, анан кыйкырбагыла, анан анын көзүнчө мазактабагыла. Анткени сен ордуң бар да, мындай бир планкаң бар, сен ордуң бар. Эгер ошол ордуңду жоготуп койсоң элечи, субханалла, эртеңки күндөчү оңой эле ал. Мисалы бала кичинекей кезинен биринчи эмне кылат? Баардык нерсенин даамын көрөт. Бүт нерсени жейт кичинекей бала. Арын эмне тапса эле жей берет, жөргүлөп барат эле. Андан экинчиси мынтип карап турат көзү менен. Анан үчүнчүсү анын акылы менен. Анын акылы болсо да, мунун акылы бар, бирок эси жок деп айтабыз. Туурабы? Ал ушинтип тааныйт. А ошондой эле келин дагы бияка келгенде биринчи ар бир нерсени даамдап көрөт. Андан кийин анан карап көрөт, кимге ким отношение болот. Андан кийин акылын иштетет. Андан кийин акылы иштейт. Түшүндүңбү? Акыл качан иштейт экен? Андан кийин иштейт. Демек, бул жерде могун жесе болот экен, бул меники экен. Бул рекиге могу сүйлөсө болот экен. Могунун кадыры жок экен, муну деп койсо болот экен. Так, лидерство издейт. Анан акылын издейт. Анан бүт нерсенин бар. Кээ бирде эмне болду десе, билбейм болду экен дейт. Кантип кетип калганын билбей калдым дейт. Ал таамдап көрдү, көз муну бирок эркектен эркек да. Демек тууганым, некен субханалла келгиле. Үйдө үрп адат болсун, өзүңөрдүн. Мына эркексиңби? Барганда мисалы алса бүгүндөн баштап деп кой. Ушу ордуңду тап. Төрдө. Мисалы аялдарга, балдарга айтат эле мисалы. Ата-энең ошо жерде турган балдардын бардыгына, ким ата-энең, атаңар болсо, энеңер болсо, биринчиси атаң менен энең тамак ооз тиймейин, бир аз сабыр кылып тура тур. Деп, албетте алдыңа койгон тамакты өзүң жешиң керек. Шарият боюнча жешиң керек. Кээ бир айтышы мүмкүн да, молдо сен кайсы нерсени чыгарып атасың депчи. Мага көп жазышат ушунчу. Кайдан таптың кыргызский хадистерди дей берет мага. Мен айтам, субханалла, кыргызский хадисти айтам мен эмне кылат экен? Анткени себеп эгерде бул нерседе мындай бир жанакындай бир Алла Тааланы таанууда, анын буйругун бузууда жок боло турган болсо, бир проблема жок боло турган болсо, бул нерсени айта турганса, кыйла дейт. Кыйла деген бар даанышмандар, жакшы адамдар айткан сөздү айтуу шариятта өзү туура. Демек сен атаң менен энеңдин көзүнчө биринчи аларга тамак ооз тийиз. Эгер болсо хадис бар, мен дейт балдарым уктап калганга чейин, ыйлаганга чейин, ата-энем уктап калгандан кийин келсем, аларга балдарым ыйласа дагы, аял эме кылса да балдарым бир дос тийгизбей туруп, анан эртең менен турган ата-энеме ооз тийиздим. Алла, эгер ошону мен Аллах сен ыраазы үчүн кылган болсом, анда биз ушу баладан куткар дегенде таш жылып кеткен. Баладан куткарылган атасы менен энесин сыйлаган үчүн. Демек, биринчи атаң менен энеңди сыйлап кой. Аларга жакшы таам, жакшы белектерди бер. Колуңа келгенче жашы. Кан пайгамбар айткандай, кандай ыйлатсаң, ошондой күлгүз дейт. Кандай ыйлатсаң, кандай сарсана кылсаң, ошондой кайрым жаш керек экен. Күлдүрүш керек. Кимиңер жок болсо эмне кылайын? Ата-энеңер болбой калышы мүмкүн, кээ бирлер өтүп кетиши мүмкүн. Имам Газали рахматуллаху таала ата-эненин алдында баланын 80 милдети бар деп айтат. 80 милдети бар. Ошо 80 милдетинин 40ысы тирүү кезинде, 40 өлгөндөн кийин болуп эсептелет. Кандай экен көрдү? 40 тирүүсүндө, 40 өлгөндөн кийин. Кимдин ата-энеси өтүп кеткен болсо, анда дуа.
Ya Allah, ата-энем күнөөсүн Ya Allah, кабыр азабын сакта. Ya Allah, санаттарың бер. Кур'ан окут, садака кыл, мына умра кылган табызга берсе эртең бүрсү күндөрү ата-энең үчүн умра кылдыр. Эгер өзүң бара албасаң, акча тыйының бар болсо, бирөөнү жөнөт. Молдеке мына бирөөнү жөнөткөн акчам бар. Мына жөнөтөйүн. Дамыла ушуну бирөөнү апар. Мына ошол кылып кел. Соп ал дагы. Ушундай нерсени кылган такыр унутпаш керек. Эми кара, эми сен өзүң ордуң болсун. Ата-энеби? Эми ата-энең ордун бер. Аларга субханалла таамдар жакшы бер, белек бер, ордун таап бер, комнатасын жасап бер колдон келишинче. Машина алып бересиң, алып бергенге аракет кыл. Эгер андай кыла албасаң, анда субханалла бир аз болсо дагы эмне кылат экенбиз? Мындай туура нерсе кылганга аракет кыла. Аларга үф дебе. Аларга жаман сөз сүйлөбө. Аларды субханалла келебе, жектебе. Анан бир жаман балдар бар да, кебирчи. Мен ушуну дайыма тыйганга аракет кылам. Эгерде силер нормально иштеп койгондо, биз азыр нормально жашап атмаган балдар бар. Көбөйүп кетти азыр. Эгерде сен нормально иштеп койгонуңда, советтер сөз кылып атканда бешкектер жер алып койгонуңда, тракторду алып койгонуңда, тигинди мал алып койгонуңда мен нормально жашамакмын дегендер отуруп. Жок, субханалла. Сен нормально жашамак эмессиң. Унутпа. Сен ушундай жашамаксың, субханалла. Мээңнин жеткен ушул болсо, эми ар жагын аласың эми. Сага 10 гектар алып койсо да башкара албайт болчусуң. Эгерде бир атаңа келеп сен ушинтип койгондо деп атсаң. Кээ бир кыздар бар, субханалла. Ошентип атышат. Силер мында окуганда мен мында алмакмын. Бирок эмне кылбай, андай кылбайлы. Биз ата-энебизди субхан ордун коём. Анан сен анардын ордун койсоң, анан ошондон субханалла алар сеникине жанталашат. Сеникине тургусу келет. Мисалы, ата-эне, мисалы мен деле ойлойм өзүм, эгер Кудай буйрса каарысак дейин, насибимде болсо, билбейбиз да качан кетербиз. Ал көрөбүз, көрбөйбүзбү? Баарыбыз эле бүдөмүк. Баягы алды туман дегендей, субханалла, калыулуу айткандай, ар жагы туман дегендей эчтеке билбейбиз. Бирок айтайын деген максат балки, мен кандай тандайт элем, мисалы мен. Биринчиден мен субханалла ошол балам менен келин ыйманын карайт элем, жана башында айткандай. Ана мага эмне жагат? Ошол нерсени кылып аткан болсо ошону тандайт элем, мисалы. Мен китеп окуп атканды жактырбаган болушум мүмкүн. Бирөө келин алып калышы мүмкүн, же болбосо бала өмүрү китеп окубаган эмесчи. Китеп окуп турсаң эле, ундан көрө буйдун богун чыгарчы дебейт туурабы? Кээ бирөө айтат ушуну. Баягыда бир жерге барсам, үйүнө бардым, эметкенче эле болбой, айылга бардым. Баргандан кийин чайга отурдук, аксагаллар эметип, анан атасы сүйлөп баштаса эле, ата бар тигилерге чыгара бербейсиңерби эми? Мындай эме келгенден кийин ар нерсени сүйлөй бербей дегенде, мындай бояктан бары тамак жебей эле үстүмө бирөө момундай бир нерсе муздак сууну куюп ийгендей болду. Андайды укпаган жаным өзүм деле кылбайм андай нерсечи. Ушундай башка мындай бирөө сух куюп ийгендей болду. Айттым, "Момин" дедим да. "Шашып атам" дедим. Десе бой молдоке тамак жеп, "Жок" дедим, "Ичпейм" болду. Момин. Алланын рахматы, ал үйдөн качып кетти, болду же тамак ичкенде пайда жок эми. Кудай сактасын, Аялдан да эркектен да ушуну Кудай сактасын. Анан ата-эне кайсысын тандайт дегеним, ошонун көңүлүнө жаккандай амалдар кыла бер. Сен үйүңө качсын. Мына ушул жообум мен жана келинге. Сен ушундай амалдарды кыла бер. Ата-энең, ошол күйөөңдүн ата-энеси сеникине качсын. Күйө турган тема көп. Адеп сөздү келе турган болсочу, биз көп нерсени жоготуп баратабыз. Бардыгы эле кинодогудай боло бербейт, унутпагыла. Баары эле кинодогудай эмес. Жашоого келгенде бул хаят ушундай мындай түрү, мынакей кармап атам азыр, мына түрү, мынакей. Жалган деген нерсе башкача болот. Бул дүйнө чын. Жалган деген сөздү башкача түшүнгүлө. Бул деген жалган дегени баары бүтөт деген сөз. Калган нерсе баары чындык. Кандай аракет кылсаң, ошондой берекет болот. Эгерде сен жашооңдо жакшы ой, жакшы амал, жакшы пикир, бул дүйнөдөгү жакшылык, Кудай берген жакшылыктарды жей албайсың, колдоно албайсың. Ошол себептен бул оңдойлу. 24 саат бою, эртең мен Багдадта айттым, субханалла. Бүгүнкү күнүңдү эң жакшылардын катарында өткөзөм деп ойлош керек. Мына ушундай. Макулбу? Алла разы болсун.